Кутман кеч достор, ассаламу алейкум. Түнкү 2. Сарайыбызда бүрсө койлор төлдөп баштады. Бүгүн 3 кой бүрсө жалпы койлордун арасынан тууду. Үчөө тең эгиз. Буюрса берекелүү болчудай. Анан маяк менен тааныштырып коеюн да. Уйку жок эми азыр. Орозо мал жана бир кой тууду эле. Ошондой козулар эмди көрүп коеюн деп келгем. Мына ушул жер. Мына могул жер даяр да азбектин баары тең даяр. Жалпы тут башталгандан баары тең чыгат. Акырлары бар. Суу куя турган, жем бере турган жер бөлүгү бар. Ушул жерге 7-8 кой болуп калганда бияка кошуп киргизип коесуң да. Ага чейин аркы бир клетка бар да аркылчы. Бүт катары менен тизилген бирден клетка бөлүк. Ошонун баарына туулгандар кирет дагы эле 3 күн турат ошолордо. Энелери козулар менен жыта алышканча. Андан кийин чыгат бияка. Анан ушул 2 бөлүктөн тынгандар анан жалпы маяка чыгат да. Бияка чыккандан кийин сырттан навестин астында дагы бар. Анан ошока чыгып кетет да. Мындайча айтканда төрөтканадан үйгө чыгып, үйдүн мурасы чоңоюп, жылдар өтүп калгандан кийин бала бакчага барасың ошол сыяктуу эле. Акырын кете берет буюрса. Ошондой достор. Сакмалда болсо ошол күн түн карайсың эми буларды эле. Ар бирөөнүн артынан түшкөн козусу эле доллар болуп атпайбы? Уйку болбой калат экен дегендейчи. Достор ушундай.